Astronomiyadan talaçılıkka ötölük. Degile adam zatın önügü yolunda albatta japayı canavarlarda kol koyu üretü çoğun açılış bolğun. Talaçılıkты özдөштүrүү bu da çoğun açılış bolğun. Bu turmuştu özgürtken. Egerde talaçılıkka gelsek, talaçılık daröyle payda bolğun jok. Sebebi buğday menен arpаны егип өстүрүш үчүн жердин кыртышын тереңирээк айдаш керек болуп калат да, каңтарыш керек. Ал убакта талаачылык жаңы эле түптөлө баштаганда андай курал жок болчу. Демек, буğday, арпа сээп, аны өстүрүп, азык кылуу мүмкүнчүлүк болгон жок. Талаачылыктын эң алгачкы кадамдары эмнеден башталган? Бабаларыбыз кайсы эл болбосун, ошол дан өсүмдүктөрдү чогултуп, өздөрү жапай шартта өскөндөр ошолорду чогултуп, ошолорду азык кылган да. Андан да мурдагы кадамда мындай болгон. Дан өсүмдүктөрдүн арасында отоо түрүнө кирген өсүмдүктөр бар. Сарняк деп коет орусча. Мына отоо түрүнө конок деген таруу. Ал ошол дан өсүмдүктөрдүн отоо түрүнө кирет. Мурда кийин анан багы миң жылдар өткөн сайын жаңы сортторун чыгарып, башында булардан өсүмдүктөрдүн отоо түрүнө кирген, аны эч ким эккен эмес, эч ким сепкен эмес, аны чогултуп эле күзүндө аш кылган. Эми дал ошо талаачылык жаңы эле калыптана баштаганда соконун учу же таш болгон, же сүйөк болгон. Аны тарткан кийин өгүз болду. Андан кийинирээк ат болду. Андан мурда адамдар өзү сокону тарткан. Демек, мындай сокон менен жер кыртышын терең каңтаруу мүмкүн эмес эле да. Ашып кетсе, жерди чийип эле кетчү. Чийип 5 сантиметр, 6 сантиметр чиет, буğday өнбөйт, арпа өнбөйт. Эмне өнөт? Таруу. Таруу өнөт. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз эң байыркы доордо тарууну пайдаланган. Таруунун өзгөчөлүгү эмне? Биринчиден, бул сугатты талап кылбайт. Экинчиден, эгерде арпа менен буğдайдын бир даны 40 же 35 дан туйт, таруу болсо 800 1000 Баш. туйт. Bir ele ürüğünü 800 же 1000'di. Düşündürülüğün emetini. Gördünüz mü? Ayrılması. Sugatты talap kılbayt. Жерди чийип эле кетсе жетиштүү болот. Bunun vegetasiялык мөөнөтү кыска 60 gün. Ашып кетсе 80 gün. Бышып калат. Буğdayыңыз 180 gün. 200 gün. 170 gün. Аны ким күтүп отурат? Көчмөн кыргыз. Табияттан алып коюп. Табияттан алганда. Анан менен дагы калориясын алсак, мисалы, тарууда 1 килограммда 306, а 1 килограмм этте 216. Таруунун калориясы өйдө болуп атпайбы? Эгерде арпаныкы 310, buğdaydыкы 320, бирок эттики 216, а таруунуку 306 болуп атат да. Курамында пайдалуу заттар тарууда кыйла көп арпа менен buğdayга салыштырганда. Анын үстүнө 1 гектарга үрөөнүн көлөмү арпа менен buğday 180 килограмм, 210 килограмм, 220 килограмм. А 1 гектарга таруунун үрөөнү 8 килограмм, 10 килограмм кетет. Болгону. Пайдалуу болуп атпайбы? Курамы да жанагындай. Бирок таруу канча кеселге дары. Азыр илим аныктап берди. Шишиктерде, кант диабетинде, гайморитте, гипертонияда, панкреатитте дарылык касиети, ашкасан ооруларында, геморройдо, циститте, мына муну илим айтып атат. Таруунун дарылык касиети
Qanday uçurlarda de. Bирок биздин бабаларыбыз жакшы билген. Жаргыл чакадагы, тегирменге дагы тарууну сала албайсың. Майда да. Аны нан кыла албайсың, ун кыла албайсың. А кантип азык кылыш керек? Бабаларыбыз берде дагы абдан даанышмандык менен тапкан, кайнатат, анан кийин кайнаткандан кийин угут салат, анан кийин суу менен чүпүрөккө сузуп алат, ток суусун кандырат, кечки ток жүрөсүң, бир топ кеселге дары, бу жагынан дагы утуш, кан аз адамдар бозону бир жума ичсе эле каны өзүнүн нормага келет, ордуна келет. Демек бул бүгүн Кыргыздан башка эч ким бозо жасабайт. Бир убактарда венгрийлер жасаган экен. Эми алар Алтайдан кеткен. Алар Алтайдан кеткен. Ошон үчүн бул чоң табылга биздин бабаларыбыздык. Түшүмү мол, пайдасы, дарылыгы дагы бар. Бирок бозо түрүндө. Ошон үчүн бозону кыргыз гана жасайт. Же казак элиндеги кыргыз ушулар гана жасайт, калгандары билбейт. Бул цивилизация кошкон салым, талаачылыктын башатында биздин бабаларыбыз болгон. Эми талаачылык ушу менен бүтөлүк.